1984-жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 13 ноябрда азиздер күнү деп белгилөө чечимин чыгарган. Бул күн 1745-жылы 13 ноябрда жарык дүйнөгө келген педагог Париж жана Петербург шаарларында бир канча адистер үчүн мектептерди ачкан Валентин Гаюнун ысымы менен байланышкан. Эсептөөлөр боюнча учурда жер жүзүндө 161 миллион адам көзүнүн начар көрүүсүнө жапа чегип келсе, алардын 124 миллиону жарык менен караңгыны айырмалай албайт. Кыргызстанда да бир катар адамдар дал ушул көзүнүн начар көрүүсүнө жабыркап келишет. Алар үчүн 1939-жылы атайы мектеп-интернат ачылган. Бүгүнкү күнү бул жерде 180ден ашык бала тарбияланат. Жанакы зрение боюнча плоский шрифт деп коет, 134 бала окуйт да. Анан по системе Брайля 65 бала окуйт. Она по вспомогательной программе деп ошентип коет, 33 бала окуйт. Биздин мектеп-интернаттарды балдар 10-15 бала бүтөт да. Эми ошолордун арасынан ошо канча жыл болду, 95-96% высшее учебное заведение, жогорку окуу жайга киришет. И ош жерден бюджетный отдел. Союз учурунда жакшы эле шарттар түзүлүп, атайын азиздер үчүн окуу куралдары берилип турган. Бирок Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон бери бир топ көйгөйлөр жаралып келет. Брайль китеп, точно рельефный шрифт деп коет. Аны болсо Москва бербей калды. Учебниктердечи. Анан эмне кылабык? Аны өзүбүз уже печатать еттик. Бул мектеп-интернаты республикадагы азиздер үчүн арналган бирден бир окуу борбору. Мына ошондуктан Кыргызстандын ар аймактарынан келип окушат. Анан дагы алардын бул жакта жашап, билим алуусуна шарттар түзүлгөн. Анан Бишкектен 65 бала, Нарындан 23 балда, Чүй областан 41 бала, Ысык-Көл областан 27 бала, Оштон шаардын Ошунан 14 бала, Жалал Абад областынан 12 бала, Таластан 15 бала. Менин балдарым абдан таланттуу. Алар менен биз ар дайым сыймыктанабыз дейт мектеп директору Калима Нурсейитова. Ушул мектеп-интернатты бүткөнү мен азыр сыймыктанам. Бекешев Дастан жогорку кеңештин депутаты, билесиңер, ошол биздин мектепти бүткөн 2001-жылы. Андан кийин Исаков Толкунбек горку кеңештин депутаты, ал да биздин балабыз. Анан вице-мэр Красиенко Вячеслав Викторович, ал да биздин балабыз. Анан жанакы Елисеев, ал да биздин балабыз. Ганжелов Владимир, ал делең биздин балабыз. Ал национальный университетте иштеп, азыр Славянскийде иштейт. Аябай кыйын балдар да. Бул мектеп-интернатында сабактан тышкары кошумча иримдер да уюштурулган. Ал эми бул жер музыка сабагы өтүлүүчү класс. Дмитрий Хусайнов болсо музыка мугалими. Өзү азиз болсо дагы көрүүсү начар балдарга бир канча жылдан бери билим берип келет. Угуу, туюу сезим менен шыгы бар балдардын талантын ачып, өнөрлөрдүн өркүндөтүүгө көмөк көргөзүп жатканына таң бердик. Анан Дмитрий мырзанын окуучуларынын өнөрлөрүнө күбө болуп, аларды кепке тарттык. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, я скучаю. Ошо 2-класстан бери мен эң биринчи ырдап чыкканым хор менен дагы сольный бир ырдап чыккам. Сетикке карата конкурс болот жыл сайын эле ко дню инвалидов детей. Анан ошого да барып ырдап өтүп ийгиликтер коштоп келатат. Тарбия бардыгына бизди берет. Он бала болсун багат ата эне, а бирок ошолору биригишип багышпайт ата энесин эминеге. А бирок ошолору биригишип багышпайт ата энесин эминеге. Негизи ырдап баштаган 5-класстан баштап ырдагам да. Бияка хорго келип, ушул жактан Дмитрий Михайлович Камчыбек Букалаевич деген адамдардын аркасынан жардамылары менен чыккам да. Анан башында Дмитрий Михайлович композировать этип ырларымды эметип берчү. Анан ошо Австрияга чакыруу келген да. Анан ошол Австрияга барып келдим. Андан кийин ошентип өтө эле көптөгөн чакыруулар боло баштады да. Италия, Германия.
деген жерлергечи. Анан ошол жака барып ырдап калдым. Алима Азамат бул мектептин сыймыгы, кандай гана иш-чара болбосун алып баруучулук анын милдети болчу. Азыр ал Санжыра радиосунун диджейи болуп эмгектенет. Мен эми баягы жаштарга жагымдуу, угармандарга уккулуктуу болгон бул ак ниет куттуктоо программасы баягы адамдын жүрөгүндөгү ак тилектерди, ак ниеттерди биз эфирге угармандар менен алып чыгып байланыштырабыз. Ал жакта мен үчүн иште оор эмес, жеңил, анткени баягы айткут ар бир кесип ардактуу дегенде өзүмдүн кесибим өзүмө жагат. Чындыгында аны менен маектешип отуруп эмгекчил, таланттуу бала экенине күбө болдук. Ал өзүнүн ата-энесине болгон сагынычын, кусалыгын, сезим элестерин калем бетине түшүргөн. Эми бул баягы өзүмдүн жашоом жөнүндө болсун апамдын мурун алыс жакта окуп жүргөндө сагынгам. Уксам дагы эки эл өткөн үнүңдү көрө албадым мен апамдын жүзүмдү. Апам менден алыс кетип айрылып, куса болуп, эне жытын сагынып деген ыр болчу бул. Сагынып жүргөндөгү, көзүн көрбөгөндө, мындай бир көзүн көрбөгөндө өзгөчө бир арман болот. Анткени апаңдын жүзүнү же болбосо бир туугандардын жүзүн көрө албайсың. Ошо байланыштуу жазылган ыр. Керемет жаратылыштын кубулушун көрө албаган, бирок жан дүйнөсү өзгөчө, таланттуу балдардын өнөрлөрүнө күбө болуп, аял сезимдери менен кайтты.